Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Азыр математика сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы дециметр. Сабактын максаты жаңы тема менен таанышышат, дециметр жөнүндө түшүнүк алышат, жаңы ченөө бирдиги менен колдонгонду үйрөнүшөт, жөндөмдүүлүктөрүн калыптандырышат. Сантиметр, миллиметр деген эмне? Балдар, буга чейин биз сантиметр жөнүндө түшүнүк алганбыз. Сантиметр см деп жазылат, миллиметр мм деп жазылат. Балдар, бул жерде биз сызгычтан 0-дөн 1-ге чейинки аралыкты көрүп турабыз. Демек, 0-дөн 1-ге чейинки аралык 1 сантиметр болуп эсептелинет. Же болбосо 10 миллиметр деп эсептейбиз. Демек, 10 миллиметр 1 сантиметрге барабар. 1 сантиметр 10 миллиметрге барабар. Жалпы сызгычтын узундугу 7 сантиметр барабар 70 миллиметрге. Балдар, бул жерден биз 3 сызгычты көрүп турабыз. Биринчи сызгычты байкасаңар, жашыл түстөгү жеби 10 миллиметрди көрсөтүп турат. Демек, 0-дөн 1-ге чейинки аралык 10 миллиметр болуп эсептелинет. 10 миллиметр барабар 1 сантиметрге. Экинчи сызгычты байкасаңар, бул жерде көк түстөгү жеби 1 сантиметрди көрсөтүп турат. Демек, 0-дөн 1-ге чейинки аралык 1 сантиметр болуп эсептелинет. 1 сантиметр барабар 10 миллиметрге. Үчүнчү сызгычты байкасаңар, 0-дөн 10-го чейинки аралыкты көрсөтүп турат. 0-дөн 10-го чейинки аралыкты биз 1 дециметр деп эсептейбиз. 1 дециметр барабар 10 сантиметрге. Дециметр деген эмне? Бул жерден биз сызгычты көрүп турабыз. 0-дөн 10-го чейинки аралык. 0-дөн 10-го чейин аралыкты биз 1 дециметр деп эсептейбиз. 10 сантиметрде 1 дециметр бар. 1 дециметр барабар 10 сантиметрге. 10 миллиметр барабар 1 сантиметрге. 10 сантиметр барабар 1 дециметрге. Дециметр узундукту өлчөө бирдиги. Дециметр кыскача дм деп жазылат. Балдар, бул жерден биз азыр калемсапты ченейбиз. Калемсапты сызгычтын жардамы аркылуу ченейбиз. Бул жерден калемсаптын учу 19 деген санга келип токтоду. Демек, калемсаптын узундугу 19 сантиметр дегенди түшүндүрөт. 19 сантиметрде 1 дециметр, 9 сантиметр, 190 миллиметр бар. Балдар, бул жерде 1 сантиметрди биз миллиметрге айландырабыз. 1 сантиметрде барабар 10 миллиметр. 2 сантиметр барабар 20 миллиметрге. 3 сантиметр барабар 30 миллиметрге. 1 сантиметр 2 миллиметрди биз миллиметрге айландыра турган болсок, 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Кошобуз 2 миллиметрди. Барабар 12 миллиметр болот. 5 сантиметр 6 миллиметрди биз миллиметрге айландыра турган болсок, 5 сантиметрде 50 миллиметр бар. 50 миллиметр кошобуз 6 миллиметр. Барабар 56 миллиметр. 10 сантиметр барабар 100 миллиметрге. Бул жерден биз 1 дециметрди сантиметрге айландырабыз. 1 дециметр барабар 10 сантиметрге. 2 дециметр барабар 20 сантиметрге. 3 дециметр барабар 30 сантиметрге. 4 дециметр барабар 40 сантиметрге. 1 дециметр 4 сантиметрди сантиметрге айландыра турган болсок, 1 дециметрде 10 сантиметр бар. 10 сантиметр кошобуз 4 сантиметрди барабар 14 сантиметр болот. 5 дециметр 1 сантиметрди сантиметрге айландыра турган болсок, 5 дециметрде 50 сантиметр бар. 50 сантиметр
кошуу 1 сантиметр барабар 51 сантиметр болот. Мисал иштөө. Сантиметр менен туюнт. 1 дециметр 5 сантиметр барабар 15 сантиметрге. 1 дециметр 2 сантиметр барабар 12 сантиметрге. 1 дециметр 4 сантиметр барабар 14 сантиметрге. Үйгө тапшырма. Бул жердеги эсептерди салыштыруу иретинде аткарабыз. Чоң, кичине, барабар белгилерин коебуз. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай, ар кандай буюмдарды көрүп турабыз. Балдар, силер өзүңөрдүн буюмдарыңарды сызгычтын жардамы аркылуу канча миллиметр, канча сантиметр, канча дециметр болгондугун дептерге көчүрүп жазабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө саламатта тургула.